Жакшы турасыздарбы? Үшүп эйлесиңерби? Көмүрүңөр барбы? Бүгүн 3000ге түшөт көмүр. Бир складка алып келип Бишкек менен складдын адресин билбейм, анан соцсеттерге тиги телевидениеге чыгат 3000ден өкмөт организовать этип атабыз дагы, түшүрөбүз 3000. Бул бай 6000ден сатып аткандар баягы ташып келип сатып аткан камазистер болуп атпайбы. Түшүргүлө десек түшүрбөй койду. Анан өзүбүз колго алып 3000ге түшүрүп таштайлы деп атабыз. Сатса алар да 3000ден сатат, болбосо региондорго ташып сатышсын да ошондо. Эмнеге чогулуп отурганыбызды билесиңер, а? Кызыл китеп керекпи? Керек болсо анда мындай. Биз бул ТЭЦти ишке киргизебиз. Мына жакын арада иш башталат, жаңы ТЭЦ курулат, газ менен иштеп чыга турган, электр энергия иштеп чыга турган ТЭЦ болот. Жакында баштайбыз. Буюрса 500 мегаватт. Буюрса эмки жылдын аягына чейин, болбосо аркы жылдын ортосуна чейин ишке кирип калат. Анан бул жерде кичине шум болот. Шум болгондо анан бул жакын турган үй бүлөлөр анан кийин претензия койбосоңор болду. Анан бүгүн кызыл китеп алып туруп, анан эмдиги жыл анан кайра митингге чыгабыз, анан диге токтоттулар дебесиңер болду. Биз ТЭЦ бизге керек. Бүгүн мына дефицит электр энергия, суубуз жок. 10 жылдан бери бир ТЭЦ курулбаптыр. Анын баарын көрүп атасыңар, билип атасыңар мынакей. Бүгүн импорт кылып атабыз электр энергияны. Анан ошон үчүн биз ТЭЦтерди салабыз, Кара-Балтага салабыз, мини гэстерди салып атабыз. Азыр 10 чакты мини гэстерди өзүбүздүн күчүбүз жеткен. Ошон үчүн бүгүн мен өкмөткө тапшырма берем. Ушул жуманын аягына чейин токтому чыгат. Андан кийин аркы жумада энергетиктер калган документтерин жасап туруп, анан кызыл китебиңерди бере баштайт. 801 үй бүлө экенсиңер, 730'ун ардыкы баары даяр экен, 71'и жок экен. Чет өлкөгө чыгып кеткендер экен дейт 71. Алар да келип документтерин тактап алсын. Мындан ары жер басып алуу деген болбойт. Ким жер басып алса, сразу алып барып камайбыз, эчтекесине карабайбыз. Эми бардыгы мыйзамдуу түрдө болуш керек. Мына ошол жер басып албасын деп биз ГИКтин саясатын такыр өзгөрттүк. Мына ГИК эмелерди бере баштады, квартираларда. Кудай буйрса эмки жылы келаткан жылы дагы 5,5 миллиард сом бөлүп беребиз аларга. Чтобы квартира алам дегендерге, үй жокторго сразу эле квартира 10 жыл, 15 жыл, 25 жылга чейин берип тургудай кылып атабыз. Ошондо анан басып алуу болбойт да. Бүт областтын центрларында үйлөрдү беребиз, квартираларды алып беребиз. Мынакей деп туруп мисалы, райондун центрларынан алып берсек да болот. Ошондой саясатты жүргүзүп атабыз. Чтобы баягы элдер жер басып албагандай болсун деп атабыз. Ошон үчүн эсиңиздерде болсун. Жер басып алып аткандарды катуу жазалайбыз. Ошону губернатор дагы, мэрлер да, акимдер да көзөмөлгө аласыңар. Мындан кийин андай болбосун. Мыйзамсыз иштер болбосун. Мына эми 12 жылдан бери чече албай келаткан экенсиңер. 16 жылдан бери мынакей. Мындай мурдакы бийликтердин чалып кеткен боткосу бул силердин эле участок эмес. Бүтүндөй республика боюнча. Ошону четинен биз иреттеп коюп келатабыз. Бардыгын эми бардык тармактарда бул силердин жер участогу эле эмес, бүт эле мамлекеттик министрликтерде бар, областтарда бар, район, айыл өкмөттөрдө бар, тоо кен тармагында бар, бүт баары тең. Мына бир эле музейди, Кудай буйрса 4-5 күндөн кийин музейди дагы ачабыз. Мына аны да билесиңер, бир жыгач атты 14.000 еврого алып келип койгон. Бир жыгачты тиги союлду алып барып $600 алдык деп койгон анын баарын. Биз ошого 23 миллион силердин акчаңардан бердик немистерге. Мына ошону ачыш үчүн. Убакыттан кийин болжол менен кызыл китеп ала баштайбыз. Кызыл китеп, так, бир ай болуп калабы. Алиев Азиз мырза. Болжол менен дейм да. Бүгүн эртең кечке чейин токтом чыгарып бересиңер. Кабминдин чечимин чыгарып бересиңер. Местный власть өткөрүп берет. Так, андан кийин силерге канча убакыт керек? Бизге где-то в течение где-то 3 жума. 3 жума эмнеге канчалык? Процедура ушундай болот. Согласование канча эле бери калган элерде. 3 жума. Так, 3 жума болсо бүгүн 15-и? Анан кийин 15-и. Где-то бир декабрдын бир 10-дорунда уже кызыл китеп берип баштайт десиңер да? Мына жакында шайлоо билесиздер. Эми ушул алдыңкы келе жаткан 5 жылга чейинки акыркы саясий процесс.
Ушул шайлоодон кийин бүттү 5 жыл бою саясатты унутабыз. Жергиликтүү кеңеш да болбойт, жогорку кеңеш да болбойт, президенттик шайлоо болбойт 5 жыл бою. Кудай буюрса экономика менен заниматься этебиз. Эми болду, эми 30 жыл саясат менен жүрүп чарчадагандай деле болду. Шайлаганда мына акчага шайлабагыла. Акча бергендерди кармап бергиле тескерисинче. Мына могул акча таратып атат деп, бул силердин милдетиңер. Бул меники эмес. Силердин патриоттук милдетиңер. Анткени силер көпсүңөр, биз бир кишибиз. Баарын көзөмөлдөп отура албайсың. Анан силер болсо эл арасында жүрөсүңөр. Силер өзүңөр токтотушуңар керек. Шак колдон кармап туруп, мына милиция кызматкерлерин өткөрүп бергиле, алып барып камап коелу. Мен көчө күнү дагы айттым мына. 1,5 жылдан 2,5 жылга чейин камаганга уголовный кодексте статья бар ушундай. Сатып алып атканын дагы камап соттоп койсо болот. Ушундай метод менен токтоткосок токтобойт экен. Эл акчага кызыгып кетет экен барып тиги клубдун маңдайына же тиги школдун бурчуна туруп алып кимин канча көп бересиң, ошону шайлайм дейт экен. Андай адамдар да жок эмес экен, болот экен. Ошолорду кармагыла дедим. Азыр эми кармайт. Мурунку шайлоодо тескерисинче болчу, билесиңер, Яй сатып алгыла деп бийлик сатып алчу. Адым ресурсту иштеткиле деп аким губернатор деп күнү түнү дебей чуркатчу мугалим врачтардын баары. Мен тескерисинче кылып атам. Жок, бирөөң эгерде аралаша турган болсоң, кызматтан кетесиң. Мына акимдер кетип атат, мэрлер кетип атат. Кече жакында ректорун алды, Ошкунун ректорун. Мугалимдерин алып салды. Эмне үчүн сен студенттерди сабак учурунда тиги немеге алып барасың деп. Партиянын чогулушуна алып барасың деп. Ошон үчүн мына ушундай метод менен токтотушубуз керек биз. Мындан ары таза шайлоодо сатып алам, анан адым ресурс иштетип туруп көбүрөөк добушту алам деген понятие жок болуш керек. Элдин өзүнүн немесине эркине коюп коюш керек. Кимге шайласаң ошого шайла. Эл өзү билет. Эми 30 жылдан бери шайлоодо жүрүп билип калдыңар, кимди шайлаш керек экен, кандай шайлаш керек экенин деле билип калдыңар. Эми жаңылбайт болушуңар керек деп мен ишенип турам. Президент, сиз келип биздин маселебизди чечип атканыңызга чын жүрөктөн жалпы элдин атынан ыраазычылык билдиребиз. Буга чейин биз 16 жылда мурунку 4-5 президентке дагы кайрылганбыз, бирөөнөн дагы түңгүлүктүү жооп болгон жок. Анан мына сиз бир жолу келдиңиз, энергетика министрлигине тапшырма бердиңиз. Доскул Жумагулович менен аябай байланышып, бизге ушул министрге дагы чоң ыраазычылык билдирип кетем, жалпы элдин атынан. Мына жаныңызда турат министр. Көп жардам беришти, сиздин бирөө сөзүңүздү эч ким эки кылган жок. Бардык жагынан баары жакшы болду. Бардык ошо бизге чуркаган тиешелүү кызматтардын баарына чоң рахмат. Сизге Алла ыраазы болсун мына. Чыныгы элдик президент ошентип элдин Siz барган жердин баарына аксакалдар, агылечек апалар дайыма жакшы сөздөрүн, жакшы каалоо тилектерин айтып атышат. Ошолордун баары кабыл болсун. Мен дагы ошол аталардай, апалардай болгонго жакшы каалоо тилектеримди айтып, сиз бир жылдан бери иштегенден бери Кыргызстанга көп жакшы алгылыктуу иштер жасаптыр. Ага эл көбү, эл ыраазы, жаштардын келечек, мундардын келечекке болгон үмүтү барган сайын артууда. Ушул темпиңизден жазбаңыз деп тилейбиз. Siz kayakka çetke olsanız da kayakta жүрсеңиз бүт ийгиликтер коштоп келип атат. Ага биз аябай абдан ыраазыбыз. Анжана жол тоскондор, каралагандардын баары бар эски уурлар, талаптоонуучулар ошолор өздөрүнүн жеп аткан талканынан ажырап калганда ичи күйүп эле арандай ушактардын баарын таратып атат. Аны эл түшүнүп эле турат, билип эле турат. Эми келе жаткан шайлообуз дагы тынч жакшы өтүп кетет деп ишенебиз. Эми мындан аркы ишиңизге да ийгилик, ушу сизди жигитти тарбиялап элге даярдап берген ата-энеңизге таасим. Ушундай жигиттер бизде көп болсун. Эл үчүн кызмат кылам деп чуркаган жигиттер, жаштар көп чыксын. Сиз ошолордун көбүнө үлгү болосуз деп ишенем. Эми үй бүлөңүзгө, бала караңызга ден соолук, тынччылык, өзүңүзгө ийгилик. Дайыма каякта жүрсөңүз дагы Алла Таалам колдоп, жар болуп, жакшылыктардын эле үстүндө жүрө бериңиз. Эл сизге аябай ишенет, биздин мамлекетти алдыңкы мамлекеттин катарына кошот деп ишенебиз. Көп элдин баары ушуну каалайт. Мындай дагы бир көйнөй бар да. Биздин азыр жаш балдарыбыз, биз өзүбүз кош бойлуулар, корукчандар бу Горбольницага карайбыз да. Азыр пока Ленинский райондун немесинде отурабыз да. Анан эгер Сокулукка кирип калсак, биз Сокулуктардын больницасына, Сокулуктун школуна, садигине барышта кичине көйгөй жаратат да бизге ошол аягда бар. Анан колдон келсе бир чечип берсеңиздер, могу шаарга эле караганыбыз бизге кичине жакшыраак болуп атат да.
Сокулукка мейлибиз ба? Сокулуктан ала берелик. Эң районда. Көбүнчө жайгашканы да ушунда болуп атат. Биз бул эмес, дагы бир-эки конуштар убагында Чүй областына берилген болчу да жерлер. Биз айтып атабыз бүгүнкү күндө бергиле бизге, биз алганга даярбыз. Бир гана бир талап болуп атат. Бул деген азыр Сокулук аким менен да сүйлөштүк. Ген планын чийип бергиле, бир чыгым кылып туруп, бир 4 миллионго жакын, 5 миллионго жакын акча каражат болот экен. Чийип туруп бизге Бишкекке өткөрүп бергиле болду. Бизге өткөрсө эле биз общий ген планга Биз эми азыр соңгуч. Жо, ушул жерде. ушул территорияда, ушул шаардын эле четинде туруп атпайбы? Соңгуч, бул дагы баягы өткөндө келгенде айткан го, баягы мэр байлоо деген мезгилде токтом чыгарып салган экен да. Азыр эми биз аны эмне менен Абегаш менен сүйлөштүк, Икылкынбаев менен анын маселени карап чыгайлы. Эгер болсо бизге деле удобный болот экен. Ал маселени азыр биз ген план кандай кылабыз, каяктан акча каражатын баарын карап чыгып анан биз ошону карайбыз. Соцуслугалар Бишкектен алып атат. Мындай болот. Сизге мыйлам. Бул өзү негизи Бишкектин эле чекесинде турган. Ошол экен да. Сокулукка алыс мисалы. Давайте өткөрүп бергиле. Акчасын канча 4-5 миллион сом кетет экенбиз. 4-5 миллион сом чечип бергиле давайте.